Шамал. Dağı bir haydakçı. Dağ haydakçı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden görüşçüler, hurmatlı bizden Muz TV kanalımızın жылқы сүйүүчүлөрү. Bir gülükö dostlar, көңүл бурыңуздар. Тугандар, бүгүнкү чыгарылыш Араван районунун Маңгыт айылынан ушул Күрөң кашка, Беш кашка, Токтогул аканын атын тартуу үчүн келдик. Тугандар, бул чыгарылышты биз менен чогуу көрүп, атка болгон өзүңүздөрдүн оюңузду пикир кылып калтырып, тугандар, атты сынайлы чогуу ат кандай экенин азыр Токтогул аканын өзүнөн сурап берели. Анда biz başladık. Токтогул ака, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Жақсысыз ба ака? Тынчсыз ба? Атты сатуға чыгардыңыз ба ака? Атты сатуға чыгардык. Bir. Акча маселеси, акча керек болуп атты. Энчиге деп жакшы ниеттер менен алдык эле. Буну качан алгансыз ака буну? Бул атты. Буну былтыр октябрь айында алдык. Октябрдын 20-сында алып келгенмин. Октябрдын 20-сы, а? Октябрдын 20-сында. Азыр жашы канча бунун? Азыр аттын жашы жаңасы. Жаңасы. 4 жашар алды. Жаңар бул энчиге алган сөзүңүз. Энчи деп алдык эле. Сатылбай турган ат эле. Сатылбай турган ат эле. Баасы жок ат эле бул. Баасы жок ат. Жакшы. Эми бул аттын анан тектүү ат окшойт онда ака? Тектүү ат бул жылкыны мен туулгандан бери билем да. Туулгандары билесиз? Туулгандан бери билем, ушу Гүлбардан алганмын өзүмдүн туулгандарынан. Кандай ошондо атасы күчтүүбү, энеси күчтүүбү, кандай болгон ака? Атасы күчтүү ат эле. Атасы күчтүү. Атасы дагы ушундай Күрөң кашка ат эле. 1.75-тен жогору эле атасы. Мына түзүлүшү Ахиллестин эле копиясы экен өзү, а? Ахиллестин копиясы ушу Ахиллес. Ушу мен алып келгенден бери эле ушу улакка чыгып нары бери айдайбыз ушу Ахиллес дешет. Тайманат Ахиллес өзү. Тайманатын ушу Ахиллес деп койду. Жана аттын немеси бычымдары дагы күлүктүгүндө сөз жок экен ака бул аттын. Күлүктүгүндө сөз жок. Бул Шуркаш боюнча күлүктүгү боюнча сөз менен айта албайм. Өзүм мындай минип көргөн адам сезет экен да күлүктүгүн. Минген адам, буну минген адам үстүндө уктайт да. Эми бир мындай айтып бербейсиз, күлүктүгү кандай, чуркаганда кандай, улак ачканда кандай? Ошол боюнча бир кичине улак көргөнбү өзү? Улак көрдү, былтыр улактарга алып келдик. Былтыр 3 жашында келди, бул атты энчиге деп алып жакшы бир ниет менен алдык эле да. Алган бул атты бул быйыл мындай пландарыбыз өтө башкача эле. Жакшы кылып таптайм деген пландар бар экен эле да. Өзүбүз таптап, тарбиялап, өтө бир көңүл бөлүп бактык эле да бул атты. Мына апам кичине ооруп атат, ошого сатууга туура келип атты да. Туура келип атат. Эми үй жайды оңдоп. Апам көз тирүүсүндө кичине той-пой кылсак деген ниеттер жакшы экен ака. Эми ден соолук болуп. Бияка айдачы бияка. Ден соолук болуп турса, Кудай кааласа ака, тойлор да болот. Bundan da жакшы аттарды алабыз. Буюрса. Эми аттын породасы кандай эле, энеси кандай эле, ошону айтыңызчы ака. Атасы бул кандай жыйындарга таштап жүргөн? Энеси дагы өзүбүздүн кыргыз жылкыдан. Кыргыз жылкыдан эле. Кыргыз жылкы. Ат таза ат. Ден соолугу таза, жебич таза. Туяктары таза. Туяктарында иш жок бека? Жок, бар жогу таза. Бар жогу таза. Буну ошо өзүбүз, мени өзүбүз ат кылабыз деп арадык эле да буну. Туяктарынан бери бүт ден соолуктарын карап. Боюнун бийиктиги канча чыгат? Боюнун бийиктиги ушу 1.60 плюс да. 60 плюс экен, а? 1.60 плюс. 4 жаш жаңасы достор. Эң кандай таза ат экен. Ким кандай энчиге багып, энчи кылып, улакка чабам дегендер үчүн. Улагына, жолго жүрүшүнө, шуркашына, жебичине, ден соолугуна бүт жок. Гарантия, а? Гарантия. Бияка бир мындай катуу-катуу калып чыгып койчу экен мына бийиктерге. Бир көрөлү. Ат кандай экен достор, Күрөң кашка. Формадагы ат экен. Көрүңүздөр. Бери. Жооштугуна кандай дейсиз ака? Узунураак, Жаныбар. Жооштугу кандай, жооштугу? Жооштугу жоош. Жооштугу жоош, а? Жооштугу ушу аялым өзү жетелеп барып сугарат.
Şu Cem otunu şu ayalım kalaydı. Men şu ertemen çıkıp ketem kesinde gelemiyor. İşte oğlum. Bultırım naşı bala çaptı şu. Özü çaptı. Şu Almanbet'te şu palvan bala şu takavlak, torpaqlak, polnuş ola qaravat şu gelgenden beri. Jaş bolosukta palvan eken de bular. Bolosukta palvan. Şu balаны atqa qoşa dayarda attırılar. Şu bir şulattın üstünde oynay turgan bala şular. Bugün attın üstü qanday eken? Qanday özü? Tolovu. Eki жаққа мындай неме болбойт, а? Улакта мындай чыкканда кандай, кириши кандай сен билет экенсиң да. Girişinden çıkışı күшті екен. Girişine çıkışı күчтүү. Girişi daha қатты, çıkışында Өзгөчө десең, а? өзгөчө. Түшүп калайын дейсиң. Катуу чыгат экен да. Қатты шығады. Мына достор. Эми аттын турушун баарын көрдүңүздөр. Күлүктүгүн мына видеодон коюп койдук достор. Анча-мынча гүлүк издегендер чалып байланышсаңыздар болот экен. Жегендери жакшы экен, а? Жегендер акуруга чөп салсаң, акурун тазалап бүтүп астына түшкөндөрүн да тербейт. Комбайн. Курч экен да, курч. Совсем жейт. Курч өтө курч. Оозу жумшак экен, оозу жумшак экен. Жумшак. Мага эми аттын бир айландырып көрсөтөйүн. Теп читебейт экен, а? Жок. Теп читебейт, өзүбүз такалайбыз. Өзүңүз такалап коесуз. Өзүбүз такалайбыз. Барбайбыз. Оморолор баарын силерге көрсөтөйүн. Эми Токтогул ака, бул Ахиллес, күрөң Ахиллестин баасын канчага балайт азыр сурайбыз, билебиз достор. Эгерде кимге жагып калгандар атты алам дегендер болсо чалып сүйлөсөңүздөр болот. Эми ака, баасын бир келиштирип айтып коюң. Баасын айткандан кийин дагы бир чагып коебуз ака. Бул атты негизи энчиге бир баасы жок да калдык эле. Азыр эми şu 10.000 dolar da koydum. 10.000 dolar da atасыз. 10.000 dolar da atamын. Sizge деле мындай келгенден кийин эми аттын теги бар экен сурагандар болгонбу ака? Сурагандар болду. Şu былтыр şu октябрь айында алып келгенде şu 7.000 dolarга чейин берди. 7.000 чейин берген. 7.000 чейин берген. Теги күчтүү экен анда аттын. Баасы жок деп башка чалбагыл ат сатылбайт, баасы жок ат деп сатпай койгонбуз. Эми достор, мына шартка байланыштуу кайра сатууга чыгып атат экен. Анда жыйынтыктайларга бир чаап койсок болот өзү, а? Бул өзү басылып даярдалып атат да, туурабы? Басылып даярдалып. Даярдалып турду. Кем дагы бир чаап кой, а? Ошол жактан дагы бир келип коесуң, мына достор. Аттын баскан басыгын, чатка аяктарын ушул жерден көрөлү дагы. Атты чабабыз. Бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Ахиллес жаккан болсо, туугандар, класс. Коммент. Жаныбардын кетишин караңыздар. Шамал экен, шамал. Болду. Мына достор. Токтогул ака, анда соодаңызга береке болсун ака. Рахмат. Тынч болуң. Болду, рахмат.